35 bölüm. Жошия Иерусалимде Теңирдин Пасах майрамын өткөрдү. Пасах козусун 1-айдын 14 күнү союшту. Ал ыйык кызмат кылуучуларды өздөрүнүн кызмат орундарына коюп, Теңир үйүндө кызмат кылууга шыктандырды. Анан лебилерге өздөрүн Теңирге арнаган Ысрайылдын баардык насаатчыларына мындай деди: Ысрайыл падышасы Дөөттүн уулу Сулайман курган ыйбадатканага келишим сандыгын койгула. Аны эми ийиңерге көтөрүп жүрүүнүн зарылдыгы жок. Мындан ары Кудай Теңирге жана анын Ысрайыл элине ушул жерде кызмат кылгыла. Ысрайыл падышасы Дөөт жана анын уулу Сулайман падыша көрсөтүп кеткендей, уруу-урууңар боюнча, кезек-кезегиңер боюнча тургула. Ысрайыл уулдары болгон бир туугандарыңардын уруулары боюнча, лебилердин уруулары боюнча бөлүнүп, ыйык жайда тургула. Пасахка арналган козуну сойгула да ыйыкталгыла. Аны бир туугандарыңарга Теңирдин Муса аркылуу айткан сөзү боюнча даярдагыла. Анан Жошия ал жерде турган элдин уулдарынын баардыгына Пасах курмандыгы үчүн майда малдан, козу менен жаш текеден 30 000 жана 3 000 бука чаар берди. Падыша буларды өз малынан берди. Анын төрөлөрү да элге, ыйык кызмат кылуучуларга, лебилерге өз каалоосу менен тартууларды алып келишти. Кудайдын үйүндө башчылык кылган Хилкия, Захария, Жехиел Пасах курмандыгы үчүн ыйык кызмат кылуучуларга 2600 майда мал жана 300 өгүз беришти. Канания, анын бир туугандары Шемая, Натанаэл жана лебилердин башчылары, Хашабия, Жеел, Жозабат Пасах курмандыгы үчүн лебилерге 5000 кой, 500 өгүз беришти. Пасахты өткөрүү кызматы мына ушундай болду. Падышанын буйругу боюнча ыйык кызмат кылуучулар өз орундарында, лебилер өз кезеги менен турушту. Анан Пасах козусун союшту. Ыйык кызмат кылуучулар лебилердин колдорунан канды алып чачышты. Лебилер болсо терисин сыйрышты. Мусанын китебинде жазылгандай, Теңирге арналып чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды Ысрайыл уулдарынын урууларына бөлүштүрүштү. Өгүздөрдү да ошондой кылышты. Мыйзам боюнча Пасах козусун отко кактап бышырышты. Ыйык курмандыктарды казандарга, карапаларга, мискейлерге бышырышып, дароо баардык элге таратышты. Андан соң өздөрү үчүн жана ыйык кызмат кылуучулар үчүн даярдашты. Анткени Аруундун уулдары ыйык кызмат кылуучулар бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды жана майларды өрттөп, түн киргенге чейин колдору бошогон жок. Ошондуктан лебилер өздөрүнө жана Аруундун уулдарына ыйык кызмат кылуучуларга даярдашты. Асаптын уулдары ырчылар Дөөт менен Асаптын, Эйман менен падышанын көрөгөчү Жедутундун буйругу боюнча өз орундарында калышты. Дарбазачылар да ар бир дарбазанын алдында турушту. Аларга өз кызматын таштап кетүүнүн кажети жок эле. Анткени алар үчүн бир туугандары болгон лебилер даярдашчу. Жошия падышанын буйругу боюнча Теңирдин курмандык чалынуучу жайында курмандык өрттөп, Пасахты өткөрүш үчүн ошол күнү Теңирге кылган кызмат ушундай болду. Ал жерде болгон Ысрайыл уулдары ачыткысыз нан майрамы менен Пасах майрамын 7 күн бою өткөрүштү. Шемуэль пайгамбардын күндөрүнөн бери Ысрайылда мындай Пасах майрамы өткөрүлгөн эмес эле. Жошия ыйык кызмат кылуучулар, лебилер, Иерусалимде жашаган жүйүттөр менен ысрайылдыктар өткөргөн Пасах майрамын Ысрайыл падышаларынын бири да өткөргөн эмес. Бул Пасах майрамы Жошиянын падышачылыгынын 18 жылында өткөрүлдү. Жошия Кудайдын үйү үчүн баардык иштерди кылып бүткөндөн кийин Мисир падышасы Нехо Эфрат боюндагы Каркемиш менен согушууга бет алды. Жошия анын алдынан чыкты. Нехо өз өкүлдөрүн жөнөтүп, ага мындай деп айттырды: Жүйүт падышасы, менден сага эмне керек? Мен сага каршы бара жаткан жокмун. Мен согуш болуп жаткан жерге бара жатам. Мени Кудай шаштырып жатат. Кудайга каршы чыкпа. Ал мени менен, ал сени өлтүрүп салбасын. Байка. Бирок Жошия кайтып кетпей, аны менен согушууга даярданды. Кудайдын атынан сүйлөгөн Нехонун сөзүн укпай койду. Аны менен Мегидо түздүгүндө беттешти. Ошондо анын жаа тарткычтары Жошияны атышты. Жошия өз кызматчыларына мындай деди: Мени алып кеткиле. Мен оор жарадар болдум. Кызматчылары аны майдан арабадан түшүрүп, коштоп жүргөн башка арабага салып, Иерусалимге алып кетишти. Ал оор жараттан өлдү. Аны ата-бабаларынын мүрзөсүнө коюшту. Бүткүл жүйүт аймагы менен Иерусалим Жошияны жоктоп аза күтүштү.
Жошияны катуу жоктоп, Жеремияда кошок кошту. Ырчылар менен кошокчу аялдар Жошияны армандуу ырларында айтып, бүткүл Ысрайылга таратышты. Ал армандуу ырлар азыркыга чейин Ысрайыл элинде колдонулуп келе жатат. Жошияны жоктогон кошоктор армандуу ырлар китебинде жазылган. Теңирдин мыйзамы боюнча аткарган Жошиянын башка жакшы иштери, анын дагы башка иштери, алгачкы жана акыркы иштери Ысрайыл менен Жүйүт падышаларынын китебинде жазылган.